Эми ат адамдын канаты дейт. Мен атты аябай жылкыны жакшы көрөм өзү. Өз жылкы жылы туулгам. Ошон үчүн жылкы мен үчүн аябай мындай жакын нерсе да. Мен бир мынча аттарды кармайм. Анын ичинде могул минип жүргөнүм бул ушул именно торпок улакка жарай турган ат. Бул Галштинс деп коет. Немени Польшадан алып келген ат 3 жыл мурун, 4 жыл мурун сатып алгам. Ошодон бери мындай таптап багып жүрөм. Улакка кирип ат топту бузса, ошол чоң мындай да, неме сүйүнүч, чоң мындай гордость кыргыз үчүн. Ошон үчүн ар суббота сайын кыш келди улакка келем, улакка катышам. Бул биздин каныбызда болсо керек. Ата бабадан калган каныбыздагы нерсе. Ошон үчүн ушул келип улакчап, эл менен сүйлөшүп, улакчылар менен сүйлөшүп, алар менен чогулууга мен сыймыктанам. Бул атты мен 3,5 жыл мурун алганда бул тай эле, тай үчүн алгам. Где-то бир $6,000 тегерегине түшкөн. Ошодон бери 4 жылдан бери багып, улакка үйрөтүп, мына азыр экинчи асый болуп атат, чоң ат болуп атат. Кардалдар кээде сурап коюшат, бирок мен сатайын деген оюм жок. Ушул улакка чаап, мага жакшы ат болуп берип, Кудай буйруп будан дагы тукум алып, ошо Кыргызстанда ана мунун тукумдарынан алайга жөнөтсөм, ошол жерде жылкынын тукуму дагы кичине жакшырса деген ниетим бар. Салмагын эми биз таразага тартып көргөн жокпуз, мен ойлойм 1 тоннадай чыкса керек. Бою 1,84. Бул холкасынан эсептейт да. Эми атты сатпагандан кийин баалаш бул туура эмес, кыргыздын салтында туура эмес, поэтому муну баасы канча экенин деле билбейм. Мен үчүн бул баасы жок ат. Себептен аябай жакшы көрөм. Улакка киргенде ошол топту бузуп берет, ошодон рахаттанам. Мен эми кээде байгени мага эми бу жерде улакчылар байге алсын да. Мага байгенин кереги жок. Мен байге тийсе деле улакчыларга берем. Аламан улакта мени ушул улакчылар өздөрү топтолуп Аламан улактын президенти кылып федерацияга шайлап алышкан. Ошон үчүн бул жерде эң негизгиси бул Аламан улак, ынтымак улагы деп койгонбуз. Бир 12-13 райондон очурттош беришет. Мына чүйлүк туугандарыбыз дагы Аламан улакка үйрөнүп башташты. Алар келет, Кара Балтадан келишет, чаап көрүшөт. Талас Бегалиев да келип 1-2 жолу чаап көрүп, бул укмуш улак экен деп. Эми секин биз ата бабадан калган үрп адатыбыз, салтыбыз сакташыбыз керек да. Бул Аламан улак деген бул эрежеси жок улак да, өзүнүн гана эрежеси бар. Бул жерде баягындай тай казанга ташташ, беш деген жок. Билеги күчтүү, аты күчтүүлөр утуп кетет. Эми улакчылар, кыйын улакчылар аябай көп. Бөрү, мунун аты бөрү деп атаганым. Мына маңдайындагы ак кашканы көрөсүз, карасаңыздар, бул карышкырдын бөрүнүн башына окшоп турат. Мына маңдайында кашка турбайбы? Окшоп атабы? Бөрүнүн башына, ошого бөрү деп атап койгонбуз. Кулагы турат, оозун ачып турат, бөрүнүн тумшугундай болуп турат, туурабы? Ошон үчүн бөрү деп атаганбыз. Рахмат, ийгилик, жаңы жылыңар менен жигиттер. Жакшылык болсун.